Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жаткан менин мекендештерим, амансыздарбы? Видеого лайк басып, жакшы калоо тилек жаза кетиңиздер. Жаш ишкер мына Первомайская менен Шелковская ортосунда аябай чоң жерге чайхана ачып, бизди жардамга чакырып отурат. Өзгөчө кыргыз үйлөрдү тигип, аябай чотка кылып жасалаптыр. Туугандар, стажы жогору поварлорду алып келиптир. Кыскасын айтканда, кызматка даяр. Кимде ким ушул видеону көп адамга тараткан болсо, 1 килограмм аш, чай-пай, наркы беркелери менен бекер болот. 4 ушундай кыргыз үйдө 4 жамаат кенен отуруп, жыргап эс алып кетсеңиздер болот. Июлдун 10-уна чейин мероприятие өткөргөндөргө, ушундай той тамаша өткөргөндөргө аябай жакшы жерлер бар экен. 20%га чейинки арзандатуу менен кызмат көргөзөт. Эстеп калыңыздар, бул 20% арзандатуу деле бир кыйла тыйын болуп калат. Эсептеп келгенде, адам башына 1000 рубльден боло турган болсо, 800ден туура келип калат. Эгер 800 болсо, нур үстүнө нур дагы арзандайт демекчи да. Анда эмесе жакшы кылып сиздерге обзор кылганбыз. Видеого көңүл буруңуздар. Чайхана 24 саат бою кызмат көргөзөт. Нандар, пышты нандар, свежий нандар. Ысык нандардан ашы. Ох. Жап беребиз да мына. Ысыкына экен. Жыты буркурайт го ака. Стаж канча стаж? Стаж бар 20 жыл. 20 жыл. Көрдүңүздөрбү? Бирден лайк басып коюңуздар. Парковкаларды айтайын эми кенен. Аркы жагына дагы, берки жагына дагы, аркасына дагы кое бересиздер. Караңыздар. Бардыгы бекер кое бересиздер. Эгер сиз Шелковская метросунан келген болсоңуз, 3 остановкадан кийин Петерсканын жанына түшүп калат экенсиздер. Монун арты дагы бекер. Жүрүңүздөр анда, могу жерден киребиз. Ош City 24. Киргенден кийин эле мындай кыргыз үйдүн жартысын ушул жерге кураштырып коюптур. Буну эмне деп атайт? Комментарийга жаза кетиңиздер. Бул жерде менин оюмча сүрөткө түшкөнгө аябай жакшы жер экен менин оюмча. Киргенден кийин ушул турат. Дальше бул жакты карай, экинчи кабатты карай чыга беребиз. Бул жерге дагы кыргыздын орнаментин түшүрүп коюптур. Караңыздар, аябай кооз кылып жасалганыптыр да, чындыгында. Мынакей караңыздар, чайхана Ош City. Бул жерден эми күзгү көрүнүп, бул жерден дагы тоолорду, кыргыз үйлөрдү чагылдырып, сүрөттөрдү аябай кооз кылып тартып коюптур. Чындыгында көрүнүп сүйүнүп турам. Чыкканда эле солду караганда биринчи ажатканалар, даарат алгангадан шарттары аябай ыңгайлуу экен. Бул жактан тааныштырып койсом, аялдардыкы өзүнчө, эркектердики өзүнчө. Бут жууганга, даарат алганга аябай шарттары каралыптыр. Намазканасын сиздерге көргөзө кетейин. Мынакей. Бул жерде дагы жамаат болуп, окуганга бардык шарттар каралган. Ош City чайханасын негиздеп ачкан Азирет ага жаныбызда турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Камерага бир аз анчараак жокмун деди. Колун келишинче чагылдырып көргөзөбүз. Эл менен амандашып, кенен жана кылалык. Ассаламу алейкум. Москвада эмгектеп жаткан туугандар, ушу чайхананы иштетип баштадык жаңыдан. Келип Тамактардан даамсызып, жакшы биздин месталарыбыз бар. Чоң банкет, чоң 15 адамдан үйдө туугандарыбызга акциялар бар. Июлдун 10-уна чейин, а? 10-уна чейин 15%ке чейин эмелер арзандатуулар бар. 20%га чейин деди элек. Адашпам. 20%га чейин деген туугандар, 20%га чейин. Ооба. Бул жерде карталар коюп коюптур, колдон келишинче чагылдырып көргөзөбүз. Негизинен VIP кабиналарга көп жакшы иштепсиздер да, чынында. Бардыгы биринен өткөн, бири комфортный кабиналар экен. Мындай, өзүңүздөр бир кирип чыгыңыздар, кана. Келиңиздер. Ушул жерлерде жакшылыктарды өткөзө бересиздер. Эң негизгиси кондиционери кыркырап иштеп турат. Кондиционер көргөзөлүкчү. Кондиционер иштеп турат. Бул көргөзүү эмес, бул мындай иштейт постоянно. Иштейт. Көп жерде жана коюп коет, барсаң иштебейт деп айтат да, бирок эми айтып койгон жакшы го. Штабы, шарттар менен
Бул жерде дагы бир 20 адам кеңири жанагы гәп топ болот, бизде чогулуш деп коет, маслихат деп коет, сөкө салуу, шоо кесүү, башка кызычууну бардыгын өткөргөнгө канча адам болсо дагы ошончо количестводагы адам отурганга посадочный местолор аябай бар. Жүрүңүз. Намазканалар бар экен, аябай чындыгында жакшы жасапсыздар да. Бул жака кириңиздер эми, караңыздар. Бул жер эми столда отурам дегендерге, жерде отура албайм дегендерге болсо, мына бул жерди сунуштайбыз. Бул жерде аябай кооз жасалгандыр. Айткандай эле бул жерде кондиционер бар. Бардык кабинада бар. Бардыгында бар. Аябай жакшы экен. Кооз грилдердин килограммы канчадан болот ага? Кооз грилдер 1400дөн. 1400дөн. Даамдуу кылып чыгарып беришет. Целый жана кылып чыгарасыңар. Бантип байлы, доставка бар ошого? Доставка бар. Район боюнча бекер. Район боюнча бекер жеткирүү. Доставка бекер. Жакшы. Бул жерге өзүнчө серкинчектер менен отуруп чай ичкен мүмкүнчүлүктөр бар экен. Эми менин оюмча кыз жигиттер, жаңы үйлөнгөн семейныйлар эми кызыккандар болсо отуруп нарага берага отуруп жана чай иче бересиздер. Бул жерге канчадан батат эми залыңызга мындай отуруп жанагы чай ичкенге? Залга бир 30 адамдай батат. 30дан ашуун адам кең могу жакка отурат экен. Кеңири 30 отурат. Бул жактар кыргыз үйлөр башталды же, бул жакта адамдар бар экен. Бул жак тартпайбыз. Бул жакта эч ким жокпу? Канча кабина бар жалпысынан сизде? Мынаке. Жалпысынан кабинаңыз. 12 кабина. 12 кабина. Юрталар кошулуп, кыргыз үйлөр кошулуп. Бул жерде дагы бир 10 адам кеңири жыргап, эс алып, отуруп келсеңиздер болот. Плаштардын 3-4 кылы бар, андан сүйлөшөбүз азыр. Кондиционер иштеп турат. Камералар бар экен, жакшы. Ичип чеккенге болбойт. Ичкенге болбойт. Чеккенге болбойт. Бул жакта азыр клиент бар экен, бул жакта таппай да коелук. Аябай жакшы. Кыргыз үйлөр бар, 10 адамдык. 10 адамдык. Бул дагы жакшы экен. Бул жакта адам бар экен, адам көп. Могу жактачы? Бул жакта да бош элеби? Бош эле экен. Кабина издегендер, мына кабиналар бар экен го, туугандар. Караңыздар. Болушунча ошту чагылдырыпсыз да сиз, Ош. Сулайман тоодон караганда мечиттин алды көрүнүшү мына. Байкаңыздар, кондиционер бул жерге да 10 адам кенен олтурат. Жанагы айнектерден ачылат экен негизи. Жакшы. Кийим илгенге местолары бар экен. Бул жактагы 30-35 адамдык. Бул жакпы? Охо, кооздугун караңыздар. Бул өзгөчө экен да, булар өтө эле VIP. Эң VIP. Büyük kabin. Мына караңыздар. Орнаменттери мына ушундай түшүнүктүү моймо чимдери караңыздар. Баа бериңиздер, ушунчалык жасалгалар менен бизге кызмат көргөзүүгө даяр турат. Жакшы. Бул эми жанагы айтылгандай 20%га чейинки арзандатуудан жанагы пайдаланып калыңыздар. Мынакей. Бул жер эми кандай десем, жанагындай караоке кылганга ыңгайлаштырдыңызбы кандай? Кичине музыкасы менен бул жак. Качан коюлат эми жанагылар? Телевизор. Караоке да каласа 1 айда коюлат. Буулуп калганда ырдайм дегендер болсо, шарттар бар дейм, Ооба, шарттар бар. Жакшы, бир аппараттары бар экен, жакшы. Жакшы кылыпсыз, жакшы. Мына ушундай чайханалар сиздердин кызматыңыздарда. Алжак, кош. Бул жерден эми сыртка ура мындай көрүнүп турат. Мындай көргөзүп коелук элек. Жолдор, башка мына жерде мектептер бар экен. Бардыгы ушу сырт көрүнүп турат экен. Чай иче бересиздер. Бул жакта көргөзүп койсок, бул биздин аппараттар турат. Булаге ар бир ушундай кыргыз үйдө камералары, башкалары бардыгы бар. Бул жерге канча адам отурат? 10 адам. 10 адам батат. Аябай жакшы. Бул жагыңыз бошпу? Бош. Бул жак 15 адамдык төшөктөрдөн аябай жакшы экен, чынында кара, жаңы эле да, жаңы. Кондиционер бар, айтылгандай эле, камералары менен аябай кооз экен бул жагдан. Бириден өткөн, бири ушундай кооз кабиналар сиздерге даяр турат. Бул жерде досторуңузбу кандай? Бул жак. Ассаламу алейкум. Постоянный гость. Кандайсыздар? Кызсыздар, иштедасыздар? Бул жана аштын жанасын айтып бериң, бул кандай аш таксыр? Өзүңүз таанышсаң экен. Бул аш Ташкент аш. Жакындан көргөзөлүк. Ташкент ашы канча сомдон турат сизде? 2600 2600 килограмма. Бул не кошулат 2600-гө? 2600-гө суу кошулат, сундуктан эко, чайдан эко, салаттан эко кошулат, нандан эко кошулат. Ошондо жанагы 4 контакттар менен тараткан, эң көп тараткан адамдарга ушу 4 кыргыз үйдө кайсыл аштан берейин дейсиз? Кайсы бириден? Ушу Ташкент аштан. Ташкентский аштан да? Ташкентский. Эмне кошуп берилет ошого?
кандай болот? Мына аштан сырткары Бир нерсе кошуп бересизби же өзү? сусундук кошулат, чай кошулат, салаттар кошулат. Кичине собур кылай койсо эгер жанагы болсочу. Тамактар боюнча кандай дейсиздер таксылар? Реальный айткыла. Тамактары жакшы. Мен өзүм таксиде иштейм, ар дайым ушул жерге келип тамактанам. Парковкасы дагы кеңири. Өзүм такси кызматында иштейм. Келип тамактанып кетсеңиздер болот. Ыңгайлуу. Метро канча экен өзү бул жактан? Пешком Первомайскийден 10 минут, Шелковскийден 3 остановка. Жакшы. Сизгечи кайсы табагын сүйүп жейсиз таксыр өзүңүз? Тамактардын баары эле аябай вкусный, свежий эле баардыгычы. Жакшы. Андыктан баардыгына совет беребизчи, келип тамактанып кетсе деп. Досто поддержка кылуу ушундай болот. Өзүгө калсын деген досторубуз аябай жакшы. Бул жерде Тойбостун колбасалары өзүбүздүн өндүрүштөр, соктор турат бул жакта. Кымыз түгөптүр бир эле салып турат. Каймактар бар. Өзүңүз тааныштырсаңыз, бул кандай торттор? Домашний торттор өзү. Күндө алып келет бул. Свежий келип турат. Ачуулар бар экен, аджикалар, бал ширендин приправаларыча. Сусундуктар бар экен могул жакта туугандар. Караңыздар, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш, баардык сусундуктар бар. Нейтрологго чейин алып келип коюптур кыскасы. Ички тазалыктары, тамактын каякта жасалгандыгы баардыгына маанилүү болсо керек. Андыктан биз ашканадагыбыз мекендештер колдон келишинче мындай халат кийип алдым, окшоштуруп. Бул жерде бир 8 казан бар экен. Заказной аштарды түрүнүн жасайт экен. Шеф-повар 20 жылдан ашык стажы бар. Келиңиз ага. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Иштеп атабыз. Бизди 10 миң деген биздин Москвада бир туугандар көрүп атат. Эл менен амандашып кенен кандай тамактар бар? Кенен айтып берелик анда. Ассаламу алейкум мусулмандар. Бу жерде мына кафебиз жакында ишти баштадык. Бардык тамактарыбыз колдон келгенче дамдуу кылып даярдап атабыз. Поварларыбыз аябай сонун поварлар 20 жыл, 15 жыл, 10 жыл стажы бар поварлар иштеп атат. Эми силерге кызмат, мусулмандарга канча кызмат кылсак, ошо халал тамактарыбыз эч кандай сомнение болбош керек. Бу жерде бардык тамактарыбыз халал. Келгилер, тамактанып кеткилер. Бардык поварлар по позиция боюнча иштейт. Ашпаз өзүнүн ашын жасайт, шашлыкчы шашлыктарды жасайт. Манты, камыр тамактарды отдельный кишилер иштейт. Ошо колдон келген чейин эмелер жасап атабыз. Анан заказ аштар, өзгөн Ташкент аштар аябай сонун Кыргызстандан келген ресторан жасалат. Бардыгы козу грилдар, казан кебаб, курдактарды, козу грилдар бар, ооба. Козу грилдар бар. Колдон келгенче. Биякта өзүбүз жасайбыз, ооба. Биякта жасалат, ошо ысык боюнча алып чыгып беребиз. Тамактын канча түрү бар силерде? Мындай. Тамактар, биринчи тамактар 13 түр биринчи тамактар бар. Экинчи тамактарыбыз ошол 17 түр. Экинчи азырынча бул, азыр мен жакында ачтык, аны менюлар мындай жолго түшө элек. Иншалла Кудай буйруса. Ошо менюларды жолго түшүрүп, анан ишти баштайлы. Канча повар жумушка даяр турат азыр? Азырынча 7 повар по позициям боюнча жумушка 7 повар жумушка даяр турат. Олар эч кандай бизде эме болбойт. Бардык тамактарды стопке түшүрбөй аракет кылабыз чыгарышка. Ишиңизге ийгилик ага, тынч болуңуз. Рахмат. Шашлыктарды ушул жерде стажы жогоруга жасайт экен. Бир аз камерадан тартынтат. Шашлыктар бышып турат ушул жерде. Туугандар, караңыздар. Житим эле бир тоюп каласын. Мына ушундай бир туугандар колдон келишинче чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Ар дайым билимдиктер ынтымактыкта бөлүнүп жарылбай, ар дайым ушундай жаңы чыгып келаткан бизнесмен бир туугандарыбызга поддержка кылып туралык. Мен тартпаган өзүбүздүн бир туугандарына баралык туугандар чындыгында. Ошол жанагы эле эски сөзүм, кийинсек дагы, башка кылсак дагы өзүбүздүкүнө баралык. Поддержка кылалык. Биз өзүбүздү поддержка кылсак, ким поддержка кылат чындыгында? Сизге эркин микрофон. Ошо негизи бизде ачылыш болбой калды. Шартка байланыштуу кичине убакыттан тартып калдык. Эми ошо жакшы акциялар бар. Банкеттерге, мына сойко салуу, Куран окуткандарга 20% чейин. Фотошкол дегендерге да? Июлдун оюнуна чейин ал. 10-уна чейин. Таксистерге, курьерлерге чай бекет.
килограммой тамактарыңыз. Тамактар козу грилдер жакшы чыгып атат, бизде аябай сонун. Аштар жакшы чыгып атат. Эгер жанагы коюп келсе, союп берип жана кылып бересиңерби? Пиширип беребиз. Сүйлөшүп аласыз. Каласа курдак, каласа шорпо кылып, каласа бизде кыргыздын салтына барганда желик чыгарып беришет өздөрү. Жети областы, жети кылча. Ооба. Жакшы. Поварларыбыз да өзбек поварларыбыз, бирок биздин эмебизди полный алып кетет. Күчтүү поварлар экен. Бул агаларыбызды мен алыстан угуп жүрөм, чындыгында азыр учурашып видео артында деле сүйлөштүк. Чындыгында поварлар аябай көп, кызмат кылууга даяр. Келиңиздер, чай ичип кетиңиздер, ишиңизге ийгилик ага. Тынч болуңуз. Баштаган ишиңиз майлуу сүт болсун. Биздин мекенде чындыгында горячий жанагыда турабыз. Кояштар күндү келе болуп атат. Мынакей бул жагадан кайрылсаңыздар болот. Көрүшкөнчө көп сүйлөп койсок, проме сүйлөп койсок кечиресиздер. Ассалам алейкум, лайктан басып, контакттарга көп тараткандарга мына айттым видеонун башында. Карап көрөт дагы 4 адамга айтылгандай жанагы баштары, сусундуктар менен бардыгы берилет. 4 килограмм аш, 4 жаматка берилет мындай айтканда. Bir күндө келип, 4 ушундай кыргыз үйүбүздө отуруп, кенен жырга бес алып кетесиздер. Жетишиңиздер өзүм тандайм, өзүм. Көрүшкөнчө дагы ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.